2016-жылдын 19 майында болжол менен күндүзгү саат 3:04 чамасында 6000 куб жер көчүп, болжол менен 2-3 метр жер бул жака жылган. Натыйжада бул жердеги 15 турак үй, анын ичинде жашап жаткан 60га жакын жаран кооптуу абалда жашап жатат. Кундузай Жаныбекова Сүлүктүү шаарынын Макаевка көчөсүнүн жашоочусу. 2 жыл мурунку жер көчкү апанын чоң үй бүлөсүнүн түн уйкусун алган. Капилет башталган жер көчкү каарманыбыздын үйүнө жакындап калган. Көчкү жерде аябай кооптуу жер, аябай коркуп жашап жатабыз. Ошол түндөлөрү коркобуз, уктабайбыз. Ушундай 12 баш үй бүлөбүз. Арыз жазганмын, жер деле берген жок, эч нерсе берген жок. Бергенде чыгат элем кичине. Өзүмчө деле жер караштырсам жок. Бул аймакта ушул сыяктуу жалпы 15 турак үйдү жер көчкү басып калуу коркунучунда. Мындан улам өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин аймактык өкүлдөрү кооптуу аймакта жашаган жарандарга эскертүү берип, башка жака жер которуусун айтып келишет. Бул жерде жер көчкү 15 турак үйдү басып калуу коркунучу пайда болгон. 20 май күнү биз жарандык коргонуу комиссиясы акт менен ушул 15 турак үйдү ушул жерден көчүрүү максатында акт түзүп, жарандарга эскертмелер берилип, убактылуу туугандардын үйүнө чыккан кээ бирлери. Бул жер ар дайым көзөмөлдө, жыл сайын келип эскертмелерди берип, элдер менен жамгыр, жаан-чачын көп болгондугуна байланыштуу келип, туугандарынга деле болсо көчүп чыгуу жагын сунуштап кетип жатабыз. Азыр мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Шаар мэриясы тарабынан өткөн жылы жер тилкесин алып, курулушка мамлекеттик сууда алган жарандар да бар. Алардын катарында Абдурасул Абдылхаковдун үй бүлөсү бүгүнкү күнгө чейин коркунучтуу аймактан көчүп кете элек. Ошо күзүндө бетонду куюп, мына буюрса быйыл баштап койдук. Күн жылыса эле үйдү бүтүрүп чыгууга аракеттенип атабыз, буюрса. Көчкүдөн эмнени жоготтуңуз сиз? Көчкүдөн могу жерде 2 таш там болчу, мал кана болчу, мал сарай. Андан кийин могу жерде 2016 уже сарайды буздум. Андан кийин могу жерде 2 таш гараж сарай болчу. Былтыр ошону буздум. Ошол гараждын ордуна келип могу жерлер туруп калды. Биякта үйүм бар. Буюрса муну деле күн жылыса бузуп кеткенге аракет кылып атабыз. Кооптуу аймак саналган Макаевка көчөсүндөгү 12 үй бүлө 2 жылдан бери жергиликтүү бийликтен жер тилкесин бөлүп берүүнү суранып келишет. Мэрияга арыз менен кайрылып, 2016 жылы кайрылган болсок, 2016 жылдан бизге мэрия тарабынан жер бөлүп бере алган жок. Анан былтыркы жылы дагы кооптуу болуп, бул жака почти 10 метрдей жылганда кайра чыккыла деп келгенде биз кайра мэрияга арыз түрүндө кайрылганбыз. Мисалы мен бул жерде ошо жашаганыма 20 жыл болуп калды. 20 жылдан бери балама үй алганмын, өзүмдө 2 корпус бар. Ошо общий болуп 3 үй мага карайт да, мен немеме карайт. Анан мен каяктан барып дагы жер алып неме кылганга каражат болсо алам да, каражат болбосо каяктан аламын. Шаар мэриясы тарабынан жарандарды коопсуз аймакка көчүрүү аракеттери көрүлүүдө. Бирок маселени чечүү татаалдыгы бар. Анткени Сүлүктүү шаарында жер баарына эле жете бербейт. 41 адамдын бир 15-ге жер беребиз. Анан буга чейин дагы жер маселеси боюнча мына Бүргөндү массивиден биз 500 адамдын ошо кезек боюнча жер көчкүлөр бойго байланыштуу адамдарга 41 адамдын списигин биринчи этапка бергенбиз. Бирок Бүргөндү массивиден дагы жер азыркы күнгө чейин чечилбей атат. Анан өзүңүзгө маалым болгондой 1991 жылдан бери Лейлек районундагы Кенч айылындагы 114 гектар боюнча азыркы күндө 69 гектарга ээлүү жашап атат дагы 41 гектар жер азыркы күнгө чейин чечилбей, ошо Лейлек менен кичине талаш тартыш болуп атат. Азыркы күндө бүтүн баары биз мыйзамдуулук боюнча документтерди толук даярдап туруп агенттикке бердик. Агенттиктен ошол жактан комиссиялар келгенден кийин баягы мыйзам чегинде карап көрүп, биздин маселелерди толук туура деп эсептеп, азыр өкмөттүк деңгээлде ошол биз өздөрүнүн каттарын даярдап, бир 8 маселе боюнча, сунуштар боюнча өкмөткө кайрылган.
Жақын күндерде мен ойлаймын бұл мәселе шешіліп қалса, şu жер көчкілер бойынша şu кезектегі ошоткага біз жерлерді беребиз. Учурда жаздын келиши менен жаан-чачындын көп жаашы өзгөчө кырдаалдарды жаратат. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги коркунучтуу аймактарда жашаган жарандарды сак болууга чакырат. Зарыл учурда убактылуу болсо да коопсуз жайларга көчүп чыгуусу эскертилүүдө. Миңгүл Көчөрова, Сабыр Акимов, Алтын бешик жаңылыктары.